Бизде минус 30-31 болуп атат туугандар. Сиздерде канча болуп атат? Комментарийга жаза кетиңиздер. Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Эмилбек Махаматалиев. Буюрса биз Владивосток Бишкек перегондо бүгүн экинчи күнүбүз. 2000ге чукул жол жүрүп койдук. 2000 чакырым. Буюрса жакшы, жолдор курук. Ушинтип кетип аткан учурубуз 30-31 болуп аткан учуру дагы алдыда 7,5 миңдей 7,5 миң километрдей жол калды. Мына ушунда ээн талаада күндү күн дебей, түндү түн дебей, суукту суук дебей кетип аткан учурубуз туугандар. Буюрса биздин 3-чү күнүбүз буга чейин газ перегон кылып постоянно жанагы Чернышевский деген айылдан өтүп тургандар. Ошо 1200-1300 км жерде эме жок, газ. Ошо биринчи келгенде Чернышевский дегенде келебиз. Ошол жерде газ бар. Ошодон өткөндө жол аябай жаман да, волна. Кээде мындай түнүгө келип калсаң билбейсиң да. Резко асфальт болуп келип туруп эле жол жаман болуп кетет. Ошондуктан бул жактарын дагы ойлош керек. Анан жол азабы көр азабы дегенде алыскы жол 9000 км бул жөнөкөй километр эмес. Баягы жүрөгүндө жүнү бар, өзүнө ишенген водительдер болсо келип айдап кетсе болот. Анан кырсыктар дагы эле болуп турат. Өзүбүздүн ошо кыргыз туугандарыбыз эле өздөрүнө машина айдап кетип атып кырсыкка учурап калгандар бар. Уктап кетип же болбосо встречкада машина уктап кетип кирип кетип ошондой. Ошондуктан азыркы учурда өзүңө ишенсең дагы встречка келаткан водительге ишениш кыйын да. Мына ушундай туугандар. Биз буюрса мен силерге толук айтайын. 2700 км жүрүп турбуз, 2700. Ошо 3-чү суткабыз башталды буюрса. Азыр бир 50 километрден кийин ноокат деген өзүбүздүн ноокаттык туугандарыбыз чыккан халал чайханадан чайды ичебиз. Буюрса да сапарды улайбыз түнкү 12ге чейин, 12-1ге чейин алыскы жолдо. Ошентип 12-1ге чейин айдап, эртең менен саат 5-6да туруп айдабасаң жетиш кыйын. Ошондой жолдору дагы жаман жолдор да бар, волна болуп калган.
Аз буюрса бул жакта күн жылуу эле, жылуу болгондо ошо -10-12 болуп турат да азыр. Ошондой мынеки аппак кар. Кыргыз тууганыбыз кетти мына жерде. Кыргыз номер менен Volvo'dan. Кыргыз номер экен. Владивостокко каттаган фура туугандарыбыз дагы көп, аябай жердештер. Туугандар, биз Улан-Удеге келип калдык буюрса. 40 километр калды, жолдун жарымын, тең жарымын басып өтүп койдук. Бул жагы уже жол тайгалак дейт, алдынан кетип аткандар. Бизден 500 километр алда кетип аткандар бар. Мына ушундай. Бул жак менен через Владивосток ар кимге деле сунуштабайбыз, но жүрөгүндө жүнү бар, өзүнө ишенген водительдер болсо айдап кетсе болот. Жол көрүп, жер көрүп дегендей. Ошентип кетип аткан учурубуз азыркы учурда. Билев буюрса биз Владивостоктон Бишкекке карай чыкканыбызга бүгүн 5-күн, уже 5-суткабыз. Буюрса машинебиз жакшы эле иш көргөздү. Собсонун болуп эле дейби, эмне дейт эле. Генераторубуз шоткасы өлдү туугандар. Красноярскиге 200 километр калганда мынакей аккумулятор күйүп кетет, азыр бул жактан жакшы көрүнбөй атат. Азыр свети жок, алдыбызга жанакы берки машинебизди салып алып артынан кетип атабыз. Буюрса Красноярскиден уста сүйлөшүп койдук. Азыр барып ошол жерде түнөсөк, эртең саат 10-до кара берем деди. Азыр устага карап кетип аткан учурубуз. Буюрса 120 километр калды. Утур аккумуляторду алмаштырып кетип атабыз. Жетип алсак, иншалла баары жакшы болот. Негизи перегон кылганда ушундай кыйынчылыктар дагы бар туугандар. Негизи баягы постоянно жүрүп берсе эми жакшы, негизи Кыргызстанга чейин жакшы жетип алабыз. Ушундай иш дагы көргөзүп калат кээде машинелер. Бул деген техника. Ошондой. Кээ бирлердин мотору кармап калат. Кээ бирлердин дөңгөлөгү жарылат, запаскасы болбойт. Ошентип суукта калып кеткен учурлар болот. Биздин монтип четкий болуп машинебиз генератордун шоткасы иш берди. Мына ушундай азыр. Буюрса эсен аман жетип алсак түнү менен Красноярскиге эртең саат 10-до кара берем деп уста ошондой деди. Буюрса дагы устанын дагы адрестерин бул жака айтканга аракет кылабыз. Сиздерде дагы ушундай кырсыктар болсо, техникаңыздар иш көргөзүп калса, кайрылсаңыздар болот. Автоэлектрик экен, өзүбүздүн кыргыз тууганыбыз экен. Биз менен бирге болуңуздар туугандар. Лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Азыр бизде -13 болуп атат. Красноярскиге жакындап калдык. Бүгүн 13-нөн 14-гө караган түнү. Туугандар, биз буюрса бүгүн Красноярскийде түнөп, машинебиз ошо өзүңүздөр билгендей генераторунан шоткасы түгөп калган. Бул жердебиз туугандар. Бул жакта машинелер турат. Өзүң кыргыз туугандар. Ошо биз ушул жактан келатабыз десек, келип көрүп коеюн деп бизден кабар алганы келген туугандарыбыздын машинеси булар. Биз ушул бокста, ушул гаражга киргиздик машинени. Азыр бул жерде Баткендик Асанбай экебиз машинени кара берип атат. Буюрса машина азыр жакшы жүрөт. Салып атат азыр. Эгерде кимде ким кызмат керек болсо, сиздерге дагы электричество жактан ушу
Красноярскийдин төгөрөгүндө кайрылса болот дейт Асанбай эке. Электричество жагынан жардам берет экен. Ушундай туугандар. Мына Асанбай эке өзү. Асанбай эке денсаулык жакшыбы энди? Жакшы, рахмат. Кызматты кылып атасыз. Номериңизди айтып кетиңер Асанбай эке, электричество боюнча. 8965 8965 913 913 1491. 1491 номерине кайрылсаңыздар, Асанбай эке өзүнүн номери. Электричество боюнча кайрылсаңыздар болот. Сиздерге да машинеңиздер ушундай жолдо кырсыктап калса. Кудай сактасын негизи. Сени ман жетип алайлыбы азыр. Бул туугандары ошо Красноярскийде иштейт экен. Асанбай экенин номерин ушул жак бизге табып берди. Бул жака да рахмат, бизден кабар алганы келиптир атайын. Мына ушундай туугандар. Буюрса дагы сиздерге алда видеолор менен бөлүшүп турабыз. Биз буюрса Владивостоктон Кыргызстанга перегон кылганбыз. Ошо туугандар өзүңүздөр видеодо көргөндөй жолдор өтө жаман. Россиянын ичи дагы, Казакстандын ичи дагы мынакей азыр жол айнек да, басты. Ушинтип абайлап кетип аткан учурубуз азыр. Мына машина деле көрүнбөйт. Встреч өткөн дагы, биз менен чогуу кетип аткан дагы машиналар аз. Негизи жок десе эле. Ушундай туугандар, кышында баарын эле Владивостоктон айдап келгенде сунуштабайбыз. Но деген жер бар туугандар. Машина кичине болсо дагы арзан түшөт. Анан жана эрте келет да машинеңиздерчи, эрте келет, ошол жагы бар. Анан мисалы 2017 5-ай болсо контейнер менен 30-40 күндүккө салдырсаңыздар жетишпей калса, бул жак менен алып келип растаможка кылып алсаңыздар болот да. Ошол жагынан утуп кетесиздер. Анан ошол машинелер мисалы уже жылы айы эскирген сайын 2017-де жана бизге растаможка болбойт да. Ошон үчүн ошолор арзан чыгып калат да кээдечи. Ошолорду тарс убагында ушу Владивосток менен алып келип алсаңыздар утасыздар да. Мына ушундай кичине риск кылып коюш керек болгону ошол. Ушундай туугандар, жолдо өзүңүздөр видеодо көргөндөй машинабыз бузулду, Красноярскийге жетпей. Аны түзөттүк. Эми кышында ушундай, анан жазында болсо машинеде жата бересиң, кышында анан гостиницаларга жатышың керек, же болбосо машинени жүргүзүп жатышың керек, ошондой да негизи. Жолдо ДТПлар бар. Ошон үчүн бардыгын эле сунуштабайбыз. Анан мынабы жүрөгүндө жүнү бар водительдерди, опыты бар, стажы бар водительдерди келип айдап кетсе кышында жакшы. Анан жайында өзүңүздөр жер көрүп, эл көрүп кетсеңиздер дагы болот. Анан эгерде газ машина алчу болсоңуздар, биз менен чогуу барып айдап кетсеңиздер болот. Мен өзүм барам кошо. Каерден заправка кылабыз, эмне кылабыз, баарын өзүм үйрөтүп, кайсы жерден кайсы саатта өтүш керек, жана посттор бар да, ошол посттордон убагы менен өтүш керек да туугандар. Болбосом кичине гайлер көбүрөөк алып коюшу мүмкүн. Бул Россиянын ичинде. Анан Казакстанга биз мына через Алматы жагынан кирдик, Семей жагы менен. Рубцовский жак менен Новосибирге жетпей кирип кетесиң. Бул жагы бир 100 км жакын. Бирок мурда жолу жаман эле, ошон үчүн биз через Карасук аркылуу кирип жүргөнбүз. Новосибирскийден өтүп Карасук менен. Ал жак бир 100 км, 115 кмге алыстык кылат. Бирок ал жактын жолу жакшы. Анан кышында ал жактын жолу жабылып калыптыр. Бизден 2 күн алдын чыккан балдар дагы деле жатышат экен ошол жакта. Алар айтканга байланыштуу биз бул жагына салдык. Буюрса бул жакта жол ачык, бирок жолу ушундай тайгак. Мына ушундай бизге заказ берем десеңиздер туугандар,
номерлерге кайрылсаңыздар болот. Сиздер каалаган унааны алып бергенге аракет кылабыз. Жакшы, тазасын, сиздер өзүңүздөр каалагандай унааны. Ошон үчүн барыңыздар, аман болуңуздар. Буюрса биз бул унааларды жеткизиш менен ушул видеону сиздер көрүп аткан учурда биз Владивостокто болгон болобуз. Кайра эле кайтабыз. Иншалла аман эсен жетип алайык, абалы Кудайга. Ошондой. Барыңыздарга ден соолук, аман болуңуздар. Туугандар, мына жол чоткий болуп, жакшы болуп жабылып берди. Буюрса биз Казакстандабыз. Кыргызстанга 970 километр калган. Жол жабык. Күн аябай эле суук, туугандар. Мына ушундай баардык жеңил машиналар дагы, фуралар дагы турушат. Минус 31-32 болуп атат. Бороон чапкын.